Акыркы жылдары баарыңыздар эле угуп көрүп атасыздар. Турак жай үчүн деп кооперативдер козу карындай жайнады. Бул кооперативдерди мен Минюстун маалыматын карап, бүгүнкү күндө 158 турак жай үчүн деген кооператив юридикалык каттоодон өтүптүр. Азыр мен деталдуу сиздерге айтып берейин. Мени бүгүн бир ушул жакта жабырлануучу жапа чеккен жарандар чакырды. Маалыматты интернетке сураныч жарыялабай эле коюңуз. Тагыраагы компаниянын атын туруңуз, анткени биз төлөгөн акчабызды эптеп кайтарып алалы деген сураныч менен айткандыктан аттарын атабай эле коеюн, ал кайсы кооператив экенин. Бирок бул кайрылууда мен ушул ырчы чогорчуларга, анан депутаттарга кайрылгым келип атат. Урматтуу ырчылар, урматтуу шоу бизнестеги атактуу, даңктуулар, силер билесиңерби, бүгүнкү күндө канчалаган адамдардын, карапайым адамдардын каргышына калып баратасыңар. Силердин айыңардан бүгүнкү күндө миңдеген биздин жөнөкөй жарандар алданып, ушул кооперативтерди силер реклама кылып, ошолорго алданып барып, акчасын кызылдай маңдай тери менен тапкан акчасын алдатып коюп, бармагын тиштеп, эмне кылар айласын таппай бүгүнкү күндө суусап, суй жыгылып отурушат да. Ошол жагдайдан улам, урматтуу ырчы чогорчу шоу бизнестегилер, силер алдыңарга келген нерсенин баарын реклама кыла бербегиле. Бүгүнкү күндө силердин айыңардан канчалаган биздин мекендештерибиз оокатын алдатып коюп атышат шылуундарга. Бул шылуундар ошол атактуу даңктууларга оозунун батышынча рекламасын акчаны берет экен дагы, анан кийин аны пайдаланып канчалаган биздин жөнөкөй жарандарды алдатып атат. 10 жылга пайызы жок, эч кандай проценти, без процент, без налог, короче, в рассрочкага деп үй алып беребиз деп кооз айтып, кооз сүйлөп, бүгүнкү күндө 90% жарандар үйлөрүн алдырып, алдатып, акчасын ала албай жатышат. Бүгүн бир эже айтат, менин күйөөм билбейт, Орусияда иштейт, мигрант болуп иштейт. Ошол 2 жылдан бери топтогон акчабызды ушулардын колуна алып келип бердик, бизди алдап кетишти, биз кантип алабыз эми, булардан ала албай атабыз деп ыйлайт да. Ошол эле учурда бул жакта бир топ жарандар ушул маалымат чыгаргандан айбыгышып, ата-энем билбейт айылда, же аялым билбейт, же күйөөм билбейт деген жагдайлар абдан арбын экен. Ошон үчүн ушул турак жай кооперативдери бүгүнкү күндө калың элдин жонунан кайыш тилеп атат. Булардын тапкан акчасын сол чөнтөккө солоп атышат. Ошондуктан урматтуу достор, урматтуу интернет колдонуучулар, ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар башкаларгачы. Баары көрсүн, уксун, жетсин баарысына. Бул жана орусча айтканда лохотрондорго алданбайлы. Булар 10 эле пайыз, эң аз пайызы гана үйлүү болушу мүмкүн, калган артында 90% бүгүнкү күндө акчасын алдатып, бармагын тиштейт. Ошон үчүн ушу турак жай үчүн кооперативтерге эч качан ишенбегиле. 10 жылга пайызы жок деп коюп, алгачкы 15%-ын төлөсөң сага мынча жылда үй тиет деп, мындайча айтканда, бул вакуум боштук да, турак жай деген вакуум абдан актуалдуу. Бул тармакта үй керектерүүчүлөр абдан көп болгондуктан буларды алдап коюп атышат да, ушул капканга салып атышат. Ушул нерсени мен сиздерге бөлүшкүм келди, достор. Ушул кооперативтерге алданбаңыздар. Алар укмуш кооз сөздөр менен, кооз сунуштар менен алдап, акчаңарды бербей атышат. Кече жакында мага Оштон бир эже кайрылды. 3 жыл мурдабы, 2 жыл мурда топтоп акчасын ушул бир кооперативге бериптир. 3 миллионга жакын акчасын. Анан ала албай жүрөт экен да.
Анан менен суранганны чогуу барып көрөлүчү деп барсак, качып кетишти. Юристтери, директору, тиге эжеге чалып, журналист менен келбеңиз, өзүңүз менен сүйлөшөбүз биз деп суранып аябай эме кылышты. Бир жума убакыт бериңиз бизге, биз кайтарып берели акчаңызды. Интернетке чыгарып эле коюңуз, ошол биздин компанияны тигинтпей эле коюңуз деп аябай жалдырап, берке эжеден кайра акчасын кайтарып бир жумадан кийин берди да. Мына ушундай жагдайлар толтура болуп атат, достор. Ошон үчүн мен айтат элем, алданбайлы. Бул бүгүнкү күндө урматтуу депутаттар, силер эң маанилүү дагы бир мыйзам долбоорун силерге сунуштайлы. Ушул кооперативдер жөнүндө 1999 жылы мыйзам кабыл алыптыр, номер 42. Ошол мыйзамда 2018 жылга чейин өзгөртүү толуктоолорду киргизип, акыркысы ошо 2018 жылы номер 70 ушул кооперативдер жөнүндө мыйзам өзгөртүү толуктоолор менен кабыл алыныптыр. Ошондо бир топ түшүнбөстүк жагдайлар жаралып атат да, анткени булар бүгүнкү күндө мыйзамдуу иштеп атат. Мыйзам жол берет, бүгүн ушул кооперативдердин ишмердүүлүгүнө мыйзам жол берип атат. Ошон үчүн ушулар бүгүнкү күндө иштеп 158 турак жай үчүн кооператив Минустун сайтынан каттоодон өткөн, достор. Ошон үчүн булар иштеп атат мыйзам негизинде. Ошол мыйзамды чакыртып алгыла, урматтуу депутаттар. Мындай элдин өкүлү болуп, барыңар элдин өкүлүбүз деп мактанып атасыңар, иштейбиз деп кыйратабыз деп атасыңар. Мына элдин калың катмары бүгүн ушул жагдайда жапа чегип атат. Ошол мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизгиле, толуктоолорду киргизгиле, же ушундай шылуундардын ушундай пайдаланып алдап кеткендигине мыйзам менен бөгөт койгула. Дагы канча киши бул нерседен жапа чегиш керек? Дагы канча киши бүгүн маңдай тери менен кызылдай тапкан акчасын алдырып коюш керек шылуундарга? Мына биздин мигранттарыбыз кандай деген түйүшүк менен Орусияда, башка мамлекеттерде иштеп келатат? Кандай деген кыйынчылыктар менен акча таап, не деген түйшүктөрдү тартып, чет эл чет жерде маңдай тери менен топтогон акчасын бүгүн ушундай шылуундар пайдаланып урдап кетип атышат. Ошого депутаттар мыйзам кабыл алгыла силер. Мына мыйзамды болбосо чакыртып алгыла. Кооперативдер жөнүндө мыйзамга дагы бир катар толуктоолорду киргизгиле же алдыргыла деп айткым келет да. Урматтуу достор, бул жака суранып атасыздар да, кайсы компания экен, кайсы кооператив экен депчи. Аны бул жактагы сураныштар боюнча мен атын айтпай эле коеюн, ошентип суранышты, достор. Туура кабыл алыңыздар. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бул жагдайда иштей турган ишиңер бар. Ушу кооперативдерди дагы бир күн тартибине киргизсеңер, жана калың катмар карапайым элдин укуктарын коргоп берсеңер. Биз ошол нерсени силерге айткыбыз келет. Ошол, достор, баракчаны бөлүшүп койгула. Ушул кооперативдерге ишенбегиле, алдатпагыла ошолорго. Аябай көп жазып, аябай көп бизден мындай суранып атасыздар да. Ушу алдап кетти, тигинтип кетти, мынтип кетти деп жазган катыңыздар толтура болуп атат бизгечи. Ошон үчүн достор, жеткизип койгула, уккандар, укпагандарга айтып койгула. Кооперативдерге алданбагыла. Алар аз пайыз адамдарды үйлүү кылып, ошолорду реклама кылат дагы башкаңарды алдап коет. Бүгүнкү күндө көп адамдар алданып атасыздар. Алданбаш үчүн ошондойлорго ишенбеңиздер, достор. Баракчаны бөлүшүп, пикириңиздерди жазып коюңуздар. Чоң рахмат.